мунуку ушу билбейт экенмин ушунун узуну канча. Koçkor rayonundагы Аккыя айлаймагынын фермери Нурлан Дөткулов иниси Илич Байкытаев менен биргеликте мындан 2 жыл мурун Кородогу мал жандыктардын эт багытындагы Аракшам породасындагы койлорго алмаштырган. Учурда алардын башы ээлүүгө жетип, асыл тукум чарбасын уюштурууга мыкты пайдабал түптөлдү. Антса да үлүштөрүндөгү 1,5 гектар аянтка айтылган тоют керектөөнүн 3төн 1-ин араң жабат. Фермерлердин айтымдарында бир кышка бериле дегенде 1,5 миң боо чөп зарыл. Күнүнө 3 пресс чөп. Ошондо бир боо 25 килден айланса 75 килограмм чөп кетет. Эме 250 граммдан негизи өзүнүн эмесичи жеми. Күн бир койго да. Ошондо буларга 40-45 килограмм жем. Bir günde, bir günдөчү, эртең менен түштө кечинде чөп, анан жатаркысын киргенде жем. Мал багууда баардан мурда сарамжалуулукка басым чыккан жогорудагы каармандарыбыз үчүн министрлер кабинетинин жакындагы эле айыл чарба кооперативтерин үрөөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндөгү 309 токтому үмүт оту тутандырып, азбы көппү кошумча жер алууга мүмкүнчүлүк жаралгансыды. Эгер көзөлгөндөр жүзөгө ашса, азырынча бутуна тамтуң турган чарбанын кеңейери күтүлөт. Андыктан жергиликтүү бийлик ээлери мына ушундай өз арабайларын өздөрү соккон объекттерге колдоо көрсөтүшсө, анын акыбети жаман болбос. Бизге ошол эң сонун болмок да. Бизге деген жана аренда жердин эмесин эле төгүп берет элек. Ошо жер аянтыбызды көбөйтүп берсе, вот эмеге чарбачылыкка жардам болуп, бизге эң айыл өкмөттөн эң сонун жардам болмок да ушул боюнча. Адатыбызча статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, Нарын облусундагы 33 асыл тукум мал чарбасы жана үрөөнчүлүк боюнча 18 кооператив кайра бөлүштүрүү фондунун 575 гектар жерин гана пайдаланышат. Албетте бул абдан аз жана мындай кейиштүү көрүнүштө алга өнүгүү туурасында кеп кылуу түккө да арзыбайт. Ал эми сөз болуп жаткан чарбакерлерибиз мекендеген Кочкор районунда деле акыбал асмандап кетпейт. Биздин районда бөлүштүрүү фондунун, мамлекеттик фондунун жери 5441 гектар жерди түзөт. Мунун ичинен 3447 гектари келишим менен баардык дыйкандарга таратылып берилген. Азыр дыйкандардын колунда туруп атат азыр. Андан сырткары 1998 гектар жер пайдаланбаган жер бар. Ошол ФПСнин жеринин ичинен. Алар таштак, алыскы эл албаган жанагы невостребованный жерлер болуп эсептелет да. Антке менен тутумуна Кочкор району кирген Нарын облусунда 309 токтомдогу талаптарды аткаруу шыдыр деп кескин тыянак чыгаруу натура. Ооба, дээрлик бардык өрөндөрдө атайын комиссиялар түзүлүп, алар кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин такташууда. Бирок мында жайбаракатка жол берип жаткандыктан жазгы айдап себүү жумуштарына чейин асыл тукум мал чарбасындагылардын жана үрөөнчүлүк кооперативлердин эңсегендеринин колго тиери арсар. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Кочкор району.